10 bölüm. Ахаптын Самарияда 70 уулу бар эле. Жею Израиль жетекчилерине, аксакалдарына, Ахаптын балдарынын тарбиячыларына кат жазып, Самарияга жөнөттү. Ал каттын мазмуну мындай эле. Бул катты аларыңар менен падышаңардын уулдардын ичинен эң мыктысын, эң татыктуусун тандап, аны атасынын тагына отургузгула. Мырзаңардын уулдары да, майдан арабалар да, аттар да, чептүү шаарлар да, курал жаракта силерде болгондуктан падышаңардын тукуму үчүн согушкула. Алар аябай коркуп кетип, мына ага эки падыша туруштук бере алган жок. Биз кантип туруштук беребиз дешти. Падыша сарайынын башчысы, шаар башчысы, аксакалдар жана тарбиячылар Жеюга биз сенин кулдарыңбыз, бизге эмне десең ошону кылабыз. Биз эч кимди падыша койбойбуз, өзүң туура көргөндү кыл деп айттырып жиберишти. Ал экинчи жолу аларга мындай кат жөнөттү. Эгер силер мен тарапта болсоңор, мага баш ийсеңер, анда эртең ушул убакта мага Израилге падышаңардын уулдарынын баштарын алып келгиле. Аларга кат жеткенде алар падышанын 70 уулун мууздап, алардын баштарын себеттерге салышып, Жеюга Израилге жөнөтүштү. Жиберилген киши келип ага падыша уулдарынын баштарын алып келишти деп билдирди. Ал аларды эртең менен кечейин дарбазанын кире беришине экиге бөлүп үйүп койгула деди. Ал эртең менен сыртка чыгып, жалпы элге мындай деди: силер күнөөлүү эмессиңер. Мына мен өз падышама каршы чыгып аны өлтүрдүм. Ал эми булардын баарын ким өлтүрдү? Эми билип койгула. Теңирдин Ахаптын тукуму жөнүндө айткан бир да сөзү жерде калбайт. Теңир өз кулу Илияс аркылуу айтканын аткарды. Жею Ахаптын тукумунун Израилде калгандарынын бардыгын, анын даражалуу төрөлөрүн, жакындарын, ыйык кызмат кылуучуларын өлтүрдү. Ошентип эч кимиси тирүү калган жок. Анан ал туруп Самарияга келди. Жею койчулардын Бейт эйкетинин жанынан өтүп бара жатканда, Жүйүт падышасы Ахазайдын бир туугандарына кезигип, алардан силер кимсиңер деп сурады. Алар биз Ахазайдын бир туугандарыбыз, падыша менен ханышанын уулдарынын ден соолугун билели деп бара жатабыз деп жооп беришти. Ошондо ал аларды тирүү кармагыла деди. Аларды тирүү кармап, 42 кишини Бейт эйкет кудугунун жанында мууздап салышты. Алардын бирөө да тирүү калган жок. Андан ары жөнөп аны утурлап келе жаткан Рейхаптын уулу Жонадапка жолугуп, аны менен саламдашып, андан менин сага ниетим ак, сенин да мага ниетиң акпы деп сурады. Жонадап ак деп жооп берди. Жею ага: эгер андай болсо, анда колуңду бер деди. Ал колун берди. Жею аны өзүнүн майдан арабасына салып алды. Анан мени менен жүр, менин Теңирге болгон кызганчаактыгымды көр деди. Аны майдан арабага отургузушту. Жею Самарияга келип Ахаптын тирүү калгандарынын баарын өлтүрдү. Теңирдин Илияска айткан сөзү боюнча аларды таптакыр жок кылды. Жею бүт элди чогултуп аларга мындай деди: Ахап Баалга аз кызмат кылган, Жею ага көп кызмат кылат. Ошондуктан мага Баалдын пайгамбарларынын буткана кызматчыларынын бирин калтырбай чакыргыла. Анткени мен Баалга чоң курмандык чалам. Ким келбей калса, ал тирүү калбайт. Баалга кызмат кылгандарды жок кылуу үчүн Жею ушундай куулук кылды. Жею Баалдын урматына майрамдык чогулуш жарыялагыла деди. Чогулуш жарыялашты. Жею Исраилдин бүт жерине чабарман жөнөттү. Ошондо Баалга кызмат кылгандардын бардыгы келишти. Келбей калган бир да киши болгон жок. Алар Баал үйүнө киришти. Баал үйү кишиге толду. Ошондо ал кийим кайтаруучуга Баалга кызмат кылгандардын бардыгына кийим алып кел деди. Ал аларга кийим алып келди. Жею Рейхаптын уулу Жонадап менен Баалдын үйүнө кирип, Баалдын кызматчыларына: силердин араңарда Теңирдин кызматчылары жокпу? Карап көргүлөчү. Анткени бул жерде бир гана Баалдын кызматчылары болушу керек деди. Анан алар бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктарды жана башка курмандыктарды чала башташты. Жею үйдүн сыртына 80 киши коюп, мен силердин колуңарга салып берип жаткан кишилердин бирин ким качырып жиберсе, анда ал качып кеткен адамдын ордуна өлөт деди. Бүтүндөй өртөлүүчү курмандык өртөлгөндөн кийин Жею жөөгүлүктөрүнө жана башчыларына: баргыла, аларды өлтүргүлө, бири да качып кетпесин деди. Аларды кылычтап өлтүрүштү. Башчылар менен жөөгүлүктөр аларды сыртка ыргытышты. Анан Баалдын бутканасы жайгашкан шаарга жөнөштү. Баалдын бутканасынан буркандарды алып чыгып өрттөштү. Анан Баалдын айкелин талкалап, бутканасын кыйратышты. Ал жерди ажатканага айландырышты. Ал ушул күнгө чейин ошондой. Ошентип Жею Исраил жеринен Баалды жок кылды. Бирок Жею Исраилди күнөөгө батырган Небат уулу Жаробамдын күнөөлөрүн таштаган жок. Дан менен Бейтелдеги алтын музоолорго табынуусун токтоткон жок. Теңир Жеюга: менин алдымда адилеттүү эсептелген нерсени чын көңүлүңдөн аткарганың үчүн, Ахаптын тукумун кырып, менин жүрөгүмдөгүнүн бардыгын аткаргандыгың үчүн сенин уулдарың 4-муунга чейин Исраилдин тагында отурат деди.
Бирок Жею Исраилдин Кудай Теңиринин мыйзамы менен жүрүүгө бүт жүрөгүн берип аракет кылган жок. Ал Исраилди күнөөгө батырган, Жаробамдын күнөөлөрүн таштаган жок. Ошол күндөрдө Теңир Исраилдин жеринин аянтын кичирейте баштады. Хазаэл Исраилдин бардык жериндеги исраилдыктарды кырды. Ал Иордандын чыгыш тарабындагы жерди, Гилад жерин, Гад, Рубейн, Менаше урууларынын жерин, Арнон дарыясынын боюндагы Ароерден тартып, Гилад менен Башанга чейинки жерлерди басып алды. Жею жөнүндө анын кылган бардык иштери, көрсөткөн эрдиктери жөнүндө Исраил падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Жею ата-бабаларына кошулду, сөөгү Самарияга коюлду, ордуна уулу Жахаз такка отурду. Жею исраилдыктарга Самарияда 28 жыл падышачылык кылды. Ыйык элчи Павылдын Тиметейге жазган 2-каты. 1-бөлүм. Машаяк Иса аркылуу бериле турган өмүр жөнүндөгү убаданын негизинде Кудайдын эрки менен Машаяк Исанын элчиси болгон Павылдан сүйүктүү уулум Тиметейге салам. Кудай атабыз жана Теңирибиз Машаяк Иса сага ырайымын төгүп, боорукердигин көрсөтүп, тынчтыгын бере берсин. Ата-бабаларым сыяктуу эле өзүм да таза абийир менен кызмат кылып жаткан Кудайга ыраазычылык билдирем. Күнү-түнү сыйынганымда ар дайым сени эстейм. Сени ушунчалык көргүм келет. Көрсөм кубанычым артар эле. Коштошкондогу көз жашың эсимде. Сенин чыныгы ишенимиңди эсиме түшүрөм. Мындай ишеним адегенде сенин тайынең Лоис менен апаң Ойникеде бар эле. Сенде да бар деп ишенем. Ошондуктан сага эскерте кетейин. Менин кол коюп сыйынуум аркылуу Кудайдан берилген жөндөмдүүлүгүңдү жалындат. Анткени Кудай бизге коркунучтуу эмес, күчтүү, сүйүүнү жана өзүн өзү башкара билүүнү берүүчү рухту берген. Ошондуктан сен Теңирибиз Иса Машаякты күбөлөндүрүүдөн жана ал үчүн туткунга алынган менден уялбагын. Тескерисинче, жакшы кабар үчүн башыңа түшкөн кыйынчылыктарга Кудайдын күчү менен чыда. Ал бизди иштерибиздин негизинде эмес, өзүнүн каалоосунун жана ырайымынын негизинде куткарды. Ыйык чакыруусу менен чакырып алды. Бул ырайым бизге кылым менен белгиленген убакыт баштала электен мурун Машаяк Иса аркылуу көрсөтүлгөн. Бирок бул ырайым азыр куткаруучубуз Иса Машаяктын келүүсү аркылуу ачыкка чыкты. Ал өлүмдү жеңип, жакшы кабар аркылуу өмүрдү жана өлбөстүктү жарыкка алып чыкты. Мен ошол жакшы кабардын таратылышы үчүн насаатчы, элчи жана бутпарастардын окутуучусу болуп дайындалгам. Ошол себептен мен ушундай азап тартып жатам, бирок уялган жокмун. Анткени мен кимге ишенип калганымды билем жана ал өзүнүн мага ишенип тапшырганын ошол күнгө чейин сактаарына ишенем. Менден уккандарыңды туура сөздүн үлгүсү катары ишеним жана Машаяк Исадагы сүйүү менен сакта. Сага ишенип тапшырылганды ичибизде жашаган ыйык рухтун жардамы менен сакта. Асиялыктардын баары мени таштап кетишкенин сен билесиң. Алардын арасында Пигел менен Эрмоген да бар. Теңир Онесипордун үй бүлөсүнө ырайым кылсын, анткени ал мени көп жолу сооротtu. Менин кишенимден уялган жок. Римде жүргөнүндө ал бүт аракетин жумшап мени издеп тапты. Теңир ага ошол күнү Теңирден ырайым таптырсын. Анын Эфесте кандай кызмат кылганын сен жакшы билесиң. 2-бөлүм. Бир туугандарыңарга Ами, менин элим деп айткыла. Эже карындаштарыңарга Рухам, ырайым кылынган деп айткыла. Өзүңөрдүн энеңер менен соттошкула, анткени ал менин аялым эмес, мен анын күйөөсү эмесмин. Мен аны энеден туума жылаңач кылып көрсөтүп, чөлгө, какшыган жерге айлантып, суу сатып өлтүрбөшүм үчүн ал жүзүнөн бузуктукту, төшүнөн ойноштукту четтетсин. Анын балдарына ырайым кылбайм, анткени алар бузуктуктун балдары. Анткени алардын энеси бузуктук кылды, аларды төрөгөн аял өзүн уят кылды. Анткени ал мага нан, суу, жүн, зыгыр, зайтун майын жана ичимдик берип жаткан ойношторумду ээрчийм деген. Ошон үчүн мен анын жолун тикендер менен тосом. Аны тосмо менен курчайм, ошондо ал өз жолун таппай калат. Ойношторунун артынан чуркайт, бирок аларга жетпейт. Аларды издейт, бирок таппайт. Ошондо мен биринчи күйөөмө кайра барайын, анткени мага ошол убакта азыркыга караганда жакшы болчу деп айтат. Бирок ага нанды, шарапты жана зайтун майын мен бергенимди, анын алтын менен күмүшүн мен көбөйткөнүмдү ал билген жок. Алар ошол алтын менен күмүштөн Баал бурканын жасашты. Ошон үчүн эгин жыйноо маалы келгенде өз нанымды кайрылам. Даяр болгондо өз шарабымды кайралам. Анын жылаңач этин жапкан өзүмдүн жүнүм менен зыгырымды кайра тартып алам.
Ошентип азыр мен анын маскарачылыгын ойношторунун көз алдында ачам. Аны менин колумдан эч ким куткара албайт. Анын бардык кубанычын, майрамдарын, ай жаңыргандагы майрамдарын, ишембилерин, бардык салтанаттуу жыйындарын токтотом. Бул белектерди мага ойношторум берген деген анын жүзүм сабактары менен анжыр дарактарын кыйратам. Мен аларды токойго айлантам. Ошондо аларды талаа жырткычтары жеп салышат. Мен аны жыпар жыттуу зат түтөтүп, баал буркандарына кызмат кылган күндөрү үчүн жазалайм. Ал сөйкөлөр менен шурууларды тагынып алып, ойношторунун артынан жүрдү. Мени болсо эсинен чыгарып койду дейт Теңир. Ошондуктан мен аны өзүмө тартып, чөлгө алып барып, жүрөгүнө сүйлөйм. Ошол жерден мен ага өзүнүн жүзүм зарларын берем. Акор өрөөнүн үмүттүн босогосу кылып берем. Ал ошол жерде өзүнүн жаш күндөрүндөгүдөй, Мисир жеринен чыккан күнүндөгүдөй ырдайт. Ошол күнү дейт Теңир, сен мени Иши деп чакырасың. Ошондон кийин мени Баали деп чакырбайсың. Мен анын оозунан Баал буркандарынын ысымдарын алып салам. Ошондон кийин алардын ысымдары эскерилбейт. Ошол күнү алар үчүн талаа жырткычтары менен, асмандагы канаттуулар менен, жерде сойлоочу жаныбарлар менен келишим түзөм. Ал жерден жааны да, кылычты да, согушту да жок кылам. Аларды коопсуз жашай турган кылам. Мен сени менен түбөлүккө никелешем. Мен сени менен чындык жана адилеттиктин, ырайым жана боорукердиктин негизинде никелешем. Мен сени менен ишенимдүүлүктүн негизинде никелешем. Ошондо сен өзүңдүн Теңириңди таанып билесиң. Ошол күнү мен жооп берем дейт Теңир. Мен асманга жооп берем. Асман жерге жооп берет. Жер нанга, шарапка жана зайтун майына жооп берет. Алар болсо Израилге жооп беришет. Мен аны жерге өзүм үчүн себем. Ло рухамды рухам дейм, ло амини ами дейм. Ал мага сен менин Кудайымсың дейт. Мен сенин мыйзамыңды кандай жакшы көрөм. Күнү бою ошол жөнүндө ойлоном. Өз осуятың менен сен мени душмандарымдан акылдуу кылдың. Анткени ал дайыма мени менен. Мен өзүмдүн устаттарымдын баарынан акылдуу болуп калдым. Анткени мен сенин аяндарың жөнүндө ойлоном. Мен карыялардан да биларман болуп калдым. Анткени мен сенин буйруктарыңды сактап жүрөм. Сенин сөзүңдү сакташ үчүн буттарымды ар кандай жаман жолдордон сактайм. Сенин мыйзамдарыңдан кыйшайбайм. Анткени сен мени үйрөтүп жатасың. Сенин сөздөрүң менин таңдайыма кандай таттуу, алар менин оозума балдан да таттуу. Мен сенин буйруктарың аркылуу акылыма киргем. Ошондуктан ар кандай жалган жолду жек көрөм. Сенин сөзүң менин бутума шам, жолума түшкөн жарык. Мен сенин адилет мыйзамдарыңды сактоого убада бергем. Ошондуктан аткарам. Теңир, мен абдан кыйналдым. Өз сөзүң боюнча мени тирилт. Теңирим, менин оозумдан чыккан мактоо курмандыкты кабыл ал. Мага өзүңдүн адилет мыйзамыңды үйрөт. Менин жаным ар дайым коркунучта. Бирок сенин мыйзамыңды унутпайм. Ыймансыздар мага тор жайышты. Бирок мен сенин буйруктарыңдан бурулган жокмун. Сенин аяндарыңды түбөлүк мурас катары кабыл алдым. Анткени алар менин жүрөгүмдүн кубанычы. Мен жүрөгүмдү сенин буйруктарыңды түбөлүккө аягына чейин аткарууга бурдум. Адам баласынын ойлоп тапкандарын жек көрөм. Сенин мыйзамыңды болсо сүйөм. Сен менин коргоочумсуң жана калканымсың. Сенин сөзүңдөн үмүттөнөм. Ыймансыздар мага жолобогула. Мен өзүмдүн Кудайымдын мыйзамдарын сактайм. Мага өз сөзүң боюнча күч бер. Ошондо мен жашайм. Ишенгеним үчүн мени уятка калтырба. Мени колдо, ошондо мен куткарылам. Сенин мыйзамдарыңды дайыма түшүнүп турам. Өзүңдүн буйруктарыңдан баш тарткандардын баарын сен кулатасың. Анткени алардын айламалы алдамчылык. Жер үстүндөгү ыймансыз адамдардын баарын сен гүлдөй сапырасың. Ошондуктан мен сенин аяндарыңды сүйдүм. Сенин коркунучуңдан денем титрейт. Мен сенин жазаларыңдан да корком.